Өткөн түндө Бишкекте тартипке баш ийбей көчөдө жүргөн 99 жаран кармалды. Алардын 85-и эркек, 14 аял киши. Башкалада өзгөчө режим өкүм сүрө баштаган күндөн бери жол кырсыктары кескин азайганын комендант Алмазбек Орозалиев билдирди. Анын айтымында 25 марттан бери Борбордо болгону 15 автокырсык катталып, 25 киши жабыркаган. Каза болгондор болгон эмес. Ошентип Борбордо суткасына 1 же 2 гана жол апаты катталып, мындай кырсыктардын саны мурдага караганда 3-4 эсе азайган. Өзгөчө абал режим киргизилгенден кийин калаада кылмыштуулук жана уурулуктун саны да азайыптыр. 10 күн ичинде өтө оор кылмыш иши катталган эмес. Криминалдык кырдаалды талдоо көрсөткөндөй, Бишкектеги өзгөчө кырдаал учурунда жасалган кылмыштардын саны азайды. Мисалы, уурулук кескин түрдө азайды. Оор кылмыштардын жана коомдук жайларда жасалган кылмыштардын саны жокко чыгарылды десек болот. Мындан тышкары Орозалиев жазык жоруктар жана бузуулар жөнүндөгү кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилип, айрым укук бузууларга жоопкерчилик күчөтүлгөнүн эскертти. Мисалы, өзгөчө абалдын талаптарын бузган жаранга 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин айып салынышы мүмкүн. Же 3 айдан 6 айга чейин эркиндиги чектелип, 40 саатка чейин коомдук иштерге тартылышы ыктымал. Кодекс о проступках. Ушул эле жоруктар кодексинин 119 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык өзгөчө абал жана согуштук абалдын талаптарын бузгандыгы үчүн 30 000ден 60 000 сомго чейин айып пул салуу, же 6 айдан 1 жылга чейин эркиндигин чектөө, же 40 сааттан 60 саатка чейин коомдук иштерге тартуу каралууда. Ушул эле кодекстин 127 беренесине толуктоо киргизилип, ага ылайык чектөө чараларын же карантиндин талаптарын бузгандыгы үчүн 20 000ден 30 000 сомго чейин айып пул салынат. Ушул эле иш-аракеттер өзгөчө абал же согуш абал учурунда жасалса 30 000ден 60 000 сомго чейин айып пул салынат. Специально выданных пропусков и документов. Ошондой эле өзгөчө абал киргизилген аймактарда жалган маалымат үчүн да жаза каралган. Мисалы, туура эмес маалымат таркатылып, анын натыйжасында коомдук тартип бузулса жана адамдардын тынчтыгын бузган иш-аракеттер катталса, жеке адамдарга 5,5 миң сом, юридикалык жактарга 17 000 сом айып салынат. Карантинди сактабагандыгы үчүн айыптар коомдук тартипти сактоо боюнча милдетин аткарып жаткан ички иштер органдарынын кызматкерлеринин талабына баш ийбегендиги үчүн жеке жактарга 3 000 сом, юридикалык жактарга 13 000 сом айып салынат. Тийиштүү документтери жок, үйдөн себепсиз чыккандыгы үчүн жеке жактарга 3 000 сом, юридикалык жактарга 13 000 сом айып бар. Документтерсиз кечки 8ден кийин көчөгө чыккандыгы үчүн жеке жактар 3 000 сом, юридикалык жактар 13 000 сомго айыпка жыгылат. Коомдук жайларда бет капсыз жүргөндүгү үчүн жеке жактар 1000, юридикалык жактар 5 000 сом айып төлөйт. Медицина же милиция кызматкерлерин коркутуп үркүтүүгө 220 000 сомго чейин айып же 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Үй карантинин же обсервация эрежелерин бузгандарга 15 000 сомдон 340 000 сомго чейин айып салынат же 5 жылга чейин абакка кесилет. Комендатура 3-апрелден тарта өзгөчө абалдын тартиптерин бузгандарга айып салына баштаганын билдирип, жарандарды режимдин талаптарын бузбай мыйзамды сактоого чакырды. Чынара Нурсеитова, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.